Саламатсыздарбы кыргыз халкым, сиздер менен KGTube Media каналы. Бүгүн экинчи урок, экинчи сабак. Бул экинчи сабакта мен сиздерге антивирусту кантип обновить этишти көрсөтмөкчүмүн. Бардыгыңыздар эле антивирус колдонуп жүрсөңүздөр керек. Бардыгыңыздар бул көйгөйдү бир сыйра башыңыздардан өткөргөн болушуңуздар керек. Ошондой болсо дагы өзүмдүн билгендерим менен бөлүшүп кетүүнү чечтим. Антивирустун срогу бүткөндө база антивирустук данных деп коебуз. Базасы эскиргенде бул минтип сары болуп жанып калат. Буну ачканда уже срок действия лицензии скоро истечает деп чыгат. Мындан кийин бул жерин басабыз. Если имя пользователя и пароль уже получены, введите их, щелкнув по этой ссылке деп. Бизде даяр бар. Аны үчүн интернетке киребиз. Интернеттен Trial Asset деген сайтка киребиз. Бул сайтта ар күнү жаңы бесплатный коддор берилет. Имя пользователь менен парольдор. Андан кийин муну көчүрөбүз. Имя пользовательди копировать этебиз. Андан кийин муну өчүрүп салып, онун ордуна вставить этип коебуз. Андан кийин парольду өчүрүп салып туруп, ордуна бул жактагы парольду коебуз. Копировать этип вставить этебиз. Окей, басканыбызда уже өзү автоматически обновление кетет. Обновление болуп уже дагы бир айга узат. Бирок бир айдан кийин кайра басып, кайра ошол сайтка кирип, кайра башка жаңы имя пользователь менен пароль жазып кириш керек. Ошентип ар ай сайын колдоно берсеңиздер. Ал ушул сайтта Trial Asset ошол ар жума сайын киргизилип турат. Булар мынакей, бул жерде жазат дата окончания действия лицензии 20 август. Азыркы уже 20 августка чейин узат уже. Ошол катталыңыздар. Мынакей уже обновление башталды, обновление болот, бүтөт. Ушу бойдон кайра состояние защиты уже кайра өз абалына кайтат, активный болуп. Ошол каналга катталыңыздар, класс басыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин.